Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз учурда программасын көрсөтүп жатабыз. Аны мен Гүлмира Үмүталиева алып барам. Бүгүнкү биздин талкуулай турган темабыз жол, бул экономиканын күрөө тамыры. Андыктан биздин Кыргызстанда кандай жолдор салынып жатат жана жолдун салынышына биздин мамлекеттен кандай көңүл бурулуп жаткандыгы боюнча сөз кылабыз. Анткени ар бир областты, ар бир аймакты борбор менен кайра региондорду бириктирген бул жолдор. Ошондуктан жолубуз түз, даңыр болсун деген тилектебиз. Анын үстүнө биздин Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жакында кесиптик майрамындоо алдында турабыз. Сиздерди бүгүнкү келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Биздин бүгүнкү студиябыздын коноктору менен тааныштырып кетсем, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин Азия өнүктүрүү банкынын долбоорлорун ишке ашыруу боюнча инженер жолчусу Айбек Калмаматов, куш келипсиз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жол чарба департаментинин жетектөөчү адиси Көбөшев Адлет Мусралиевич келдиңиздер. Куш келипсиздер. Биз ошо сөзүбүздү баштаардын алдында бизде Кыргызстанда эң ири долбоорлордун бири Кыргызстандагы экинчи категориядагы эл аралык жолдордун курулушуна салым кошуп жаткан Азия өнүктүрүү банкы аркылуу курулуп жаткан жолдор тууралуу дагы сөзүбүздү баштайбыз. Ал үчүн Айбек сизге кайрылып жатабыз. Ошо Азия өнүктүрүү банкынын долбоору менен курулуп жаткан бизде эң негизги жол бул түндүк түштүк альтернативдүү жолу да. Ушул жол курулуп качан ишке берет, качан кандай жумуштар бүтүп калды да, ушундан баштасак да. Саламатсызбы, Гүлмира эже. Бүгүнкү күндө түндүк түштүк альтернатив жолунда жумуш бардык участкасында толук кандуу иштер жүрүүдө. Бирок былтыр 21-жылы биринчи фаза, экинчи фаза негизги жумуштары бүткөрүлгөн. Экинчи фаза негизи эксплуатацияга берилген участок биринчилерден болуп 21-жылы экинчи фаза берилди. Арал айылынан Жумгалар айылынын Казарман айылына чейин. Узундугу 99 километр. Жол экинчи категориядагы жаңы курулган жол болуп эсептелди. Азыркы учурда Казарман эли эксплуатация колдонуп, уже буюрса жакшы жол кыскарды. Негизи жол жүрүү каттама мындай жакшы орчундуу болбой калды да, мындай жеңилдеп калды. Элдерге мындай жолдо жүрүү ыңгайлуу болуп калды да. Ошондо канча убакытка үнөмдө болот да жол жүрүүнүн ылдамдыгын эсепке алганда? Орточо эсеп менен бир 3 саат 200 километрден ашыгуураак убакыт аралык кыскарды азыркы учурда. Мурда Казарманга мисалы нарынга барып туруп Каракөө ашуусу менен ашып айланып барышчы. Анан аяктындагы перевалдар аябай бийик, кышында кар калың жаап, оорчундуу маселе болчу. Негизи эле ошо Казарманга барыш. Азыр буюрса жеңилдеп калды. Эмди буюрса биринчи фазадагы туннелдин иштери азыр кызуу жүрүп атат. Буюрса 440 метр бурмалоо иштери жасалыш керек. Буюрса 2023-жылга бурмалоо иштерин аяктап, анан 24-жылы толук бетон жумуштарын, вентиляция, жарыктандыруу бардык жумуштарын аткарып туруп, 24-жылы түндүк түштүк альтернатив жолун эксплуатацияга берүү пландалууда. Ошондо эгерде ошо туннель толук бүтсө, анда жолду дагы толук эксплуатацияга берет экенсиздер да? Буюрса. Рахмат сизге дагы кайрадан кайрылып келебиз. Анткени сиздердин долбоор менен көп жолдор Кыргызстанда жасалып атат. Азыр биз Адлет Мусралиевичке сурап берсек, сиз ушу Кыргызстандагы биздин ички жолдорубуздун салынышына өзүбүздүн эле мамлекеттик бюджеттен курулуп жаткандыгын билебиз. Ушу Кыргызстан ошо өзүнүн жолдорун, ички жолдорун оңдоо боюнча акыркы жылдары кандай жетишкендиктерге жетишип атат? Биз баягы былтыркы же мурдагы жылдарга караганда мындай өсүү темпи барбы? Саламатсыздарбы? Ооба, конечно, бар. Былтыркыга 2021-жылга салыштырма быйыл
көбүрөөк эле асфальтобетон катмары төшөлүп жатат. Быйылкы планда негизи 225 километр түзүлсө капиталдык салымдар боюнча бүгүнкү күндө 183 километр бүтүүдө. Жана отурумдук оңдоо иштери боюнча 225, ушундай эле бүгүнкү күндө 172 километр салым бүттү буюрса. Анан ошо министрлигинин балансында турган 18942 километр бар. Ошонун ичинде эл аралык маанидеги 9219 километр бар, мамлекеттик маанидеги 5616 километр бар, жана жергиликтүү жолдор боюнча 9107 километр бар. Ошондо биригип 18942 километр болот. Бүгүнкү күндө буюрса жакшы эле баары план коюлган иштер боюнча буюрса жакшы эле жүрүп баратабыз. Ички жолдордун дагы сапаттык жагына караганда категориялары да жогорулап жатабы жылдан жылга же кандай болот атат? Ушул техникалык жагын дагы айта кетсеңиз. Албетте жыл сайын буюрса баары жакшы болуп, категориялар өңдүрүүдө Улам жакшыртылып атат да, жакшы. 4-нчү категориядан 3-кө, 3төн 2ге которулгандар бар да, силерде? Которулгандар бар, буюрса. Основной бул жергиликтүү жолдор биздин республикада. Сиздерге ошо мына эң жергиликтүү жолдордун биз айтсак, мынакей балыкчы Чолпон ата корумдуу жолу боюнча да маалымат берип кетсеңиз, бул жол биз үчүн өтө маанилүү жол. Анткени туристтик сезон башталганда мына былтыркы жылы мисалы буга долбоорго каралган республикалык бюджеттен каржылануу дал туристтик сезон башталганда берип, мындай нааразычылык жаратты да, көп эле тургундардын, жергиликтүү тургундардын, ошондой эле туристтер тарабынан да. Анан быйылкы жылы ошонун калган канча чакырымы калды, анан качан бүтөсүздөр? Бул туристтик сезонго чейин иштерди баштайсыздарбы? Финансы, каржылоо кандай болот? Ошого кандай аракеттер болот? Ошону айтсаңыз. Балыкчы Чолпон ата корумдуу быйылкы план боюнча 7 километр коюлган. Бүгүнкү күндө 5 километри курулуп бүттү. Буюрса 2024 көрөбүздөр. Буюрса бүтөбүз. Эмне үчүн мынчалык аз коюлуп атат да, чакырымдары 5-7 километр? Бул республиканский бюджеттен акча бөлүнөт, анан каждый областька бөлүнөт. Ошонун негизинде анан каралат. Азыркы ошо областтарга бөлүнгөн неме боюнча кайсы областтарда кандай иштер жүрүп атат да? Мисалы үчүн кайсы областта көбүрөөк жол курулду да? Салыштырма эң көп эле бул Чүй менен 3 область бар экен да. Чүй, Ысык көл, анан Ошто да. Ош, Жалал Абад 4 область бар экен. Ошондо в среднем где-то 40 километрден салынды. 40 километрден, э? Рахмат, сизге дагы бир суроолорубуз болгон кайрылып келебиз. Ушул учурда сиз Айбек мырза айтсаңыз, мынакей бизде ошо жанагы жолдун сапатын техникалык өзгөчөлүктөрүн жогорулатуу боюнча жүрүп атпайбы? Ошол эле балыкчы азыр Кочкор, анан Эпкин жолу, ошол эле жол категориясы мурун 4-нчү категориядагы жол болсо, азыр 2-нчи категорияда, эл аралык категорияга жогорулуп атат да. Ошондой эле сиздер мындан тышкары кайсы жолдорду дагы ушул сапаттык техникалык базасын өйдө жогорулатып атасыңар да? Сиздердин долбоор менен. Эмди биздин долбоорлордо ар бир инвестиция менен каржыланган долбоорлордо банктын талаптары бар. Алар чет элдик мамлекеттин эмесин техникалык көзөмөлүн жүргүзүүсүнүн талаптарын коет. Анан ар бир долбоорлорго чет элдик мамлекеттик чет элинен консультационный компанияларды министрлик тендердин артынан тендердин ойнотулуп шарттарын аягынан кийин кабыл алат. Азыр мисалы балыкчы Кочкор Эпкин жолун айтып кетсек, бул жолдо Великобританиянын Британиянын, Улуу Британиянын компаниясы консультанттык көптөгөн жылдаган эмеси менен жакшы иштеген тарыхы менен азыркы учурда
алар дагы биздин кыргыздардын алар өздөрү эле иштебейт. Биздин да Кыргыздын техникалык көзөмөлү жүргүзүлүп атат совместно. Анан алардын опыттарын биздин Кыргыздын ишкерлерибиз техниканы жол курууда колдонуп атасыз. Жол курууда колдонуп атабыз. Ошо буюрса көзөмөл жакшы эле. А бул сапатына көңүл бурсак да, экинчи категориядагы деп атасыздар, эки катмар менен тазалап атканда ошо жаңы технологиялар колдонулду деп биз өткөндө дагы пресс-турда көрүп келдик го. Ошо бул жанагы климаттык өзгөчөлүктөргө жанагы туруштук бере алат турган катмар төшөлүп атат деди да, экинчи катмары. Ушуну дагы айта кетсеңиз, жүк көтөрүмдүүлүгү боюнча дагы. Бул деген эмди үстүңкү катмары, асфальттын үстүңкү экинчи катмары болуп саналат. Шыма деп бул негизи Германияда 50 жыл мурун эле колдонулуп жүргөн экен, Европада. Анан бул жаңыдан бизге Кыргызстанга пилотный проекттер болуп келип колдонулуп баштаган. Азыр Бишкектин деле жолдору ошондой болуп курулуп атат. Буюрса жакшы жагынан сапатынан көрсөтүп атат. Түндүк түштүк альтернативдик жолунда да колдонулду. Ошонун негизинен жанагы жүк көтөрүү 11,5 тоннага грузовой машинелерге расчет кылып буюрса биз чет элдик международный эмеге стандартка чыгып атабыз. Буюрса. Бул жерде дагы кара кече гени ошол жактан көмүр ташылганын да эске алынды болуш керек. Анткени биз ошо түндүк түштүк жол ачылса, негизги интенсив ошол ген ташууга дагы байланыштуу да. Тура, ансы дагы. Негизи кара кечеге деле эмес, бул деген түндүк түштүк дегенде бул альтернативный жол болгондон кийин бул жол барып туруп азыр түп келген жол салынып атат, мисалы көлдө. Ал барып туруп Казакстанга чыгып кетет. Казакстан, Кыргызстан, Узбекистан уже жол кыскарат аябай. Бул жолдун мааниси аябай чоң негизи. Бишкек Ош жолубуз деле уже 20 жылдан ашып калды. Курулуп бүткөнүнө. Буюрса анан трафик көбөйдү, интенсивность көп. Азыркы учурда Кыргызстанда 1,2 миллион ашык машина бар. Анан ошого жараша биздин жолдорубуз дагы буюрса кеңейип, чоңоюп, жакшы сапаттагы жолдорду долбоорлорун ишке ашырып атабыз буюрса. Ошол негизи сиздер айтып аткан жанагы түндүк түштүк альтернативдик жолу, Алмата Кеген жолунун курулуштары бул Кыргызстандагы бир гана экономика эмес, ошо экономиканын ичинде туризмдин дагы потенциалын көтөрүшү күтүлүүдө да. Ошо сиздердин ошо жол салууда дагы кандай жаңылыктарды киргиздиңиздер да? Өзгөчөлүктөрбү? Өзгөчөлүктөр болгондо эмди түндүк түштүк жолунда кемпингтер, зона отдыхалар каралган, эстакадалар каралган, грузовой машинелер оңдоп эме кыла турган. Айылдардын ичинде 4 тилкелүү кылдык. Полный бардык инфраструктурага жараша эме коммуникациялар каралган. Тротуар, арык системасын, бардык жарыктандыруу буюрса бардыгы толугу менен эле кирип буюрса ишке ашып баштады. Кудай буйрса ошондо айыл аймагында, айыл ичинде дагы мындай элдер үчүн дагы жолдун жакшы сапаты берилет экен да, Кудай буйрса. Азыркы учурда кайсыл ошо түндүк түштүк жолдорунун кайсыл участоктары мындай толук бүтүп калды да, ошо боюнча дагы маалымат берип кетсеңиз. Азыркы учурда түндүк түштүк жолу өзү 3 фазага бөлүнгөн. 21-жылы биринчи фазанын негизги жумуштары бүткөрүлүп, 109 километр асфальттоо иштери астыңкы, төмөнкү, үстүңкү катмары бүткөрүлдү. Туннелден тышкары. Туннелибиз деле кичине форс-мажорный ситуацияга байланыштуу кичине эмеси программадан отклонение болуп 24-жылга бүткөрүлөт деп пландаштырылды министрлик тарабынан. Адан кийин экинчи фазабыз Казармандан Аралга чейин былтыр 21-жылы эксплуатацияга берилген. Азыркы учурда жакшы пайдаланууда. Андан бери келсек, Балыкчыдан Жумгалга чейинки жолдорубуз азыркы учурда кызуу жумуш иштери жүрүп атат. Балыкчы Кочкор Эпкин жолу буюрса 2023-жылы аяктайт. Азыркы учурда Балыкчыдан Кубакка чейин 28 километр төмөнкү катмар асфальтка төшөлдү.
Кочкордон Эпкин айылына чейин 20 километр асфальттоо иштер бүткөрүлдү. Буюрса план менен эле баратабыз. Эмки 23-жылга буюрса балыкчы Кочкор Эпкин тилкесин эксплуатацияга беребиз. Андан тышкары Эпкин Башкуганды тилкеси бар Жумгалда. Дайыма негизи бул жол көйгөй жаратып келген жолда. Республикада эң чыры айланган ушул нааразычылык жараткан жер ушул да. Көбүнчө ушул жер. Бул жердики эмди жаңы подрядчы 21 дайындалып, могул жылдын 15 апрелинде 21-жылы ишке алып долбоорду иштеп баштады. Азыркы учурда 15 километр асфальттоо иштерин бүткөрдү бул жылы. Буюрса бул 22-жылга 20 километр асфальттоо иштерин пландаганбыз. Ноябрь ичинде дагы 5 километр асфальттоо иштерин бүтүрөбүз деп азыр кам көрүп жатабыз. Ошол жолдорду жана эксплуатацияга бергенден кийин бизде мурунку долбоорлор боюнча 1 жыл жанагындай көзөмөл кылып берчү эле го генералдык подрядчылар. Бул жерде Эпкин балыкчы Кочкор Эпкин жолунда 5 жылдык мөөнөттөө деп каралыптыр да. Бул дагы биздин Кыргызстандын бюджети үчүн жакшы болушу керек да. Ошондой бардык эле жолдорго ушундай узак мөөнөттүү каралабы кийин дагы? Жок, азыр ал 5 жылдык деген ал бөлөк. Ал бөлөк нерсе. Ал 3 жылдык азыр. Дефект мөөнөтү 3 жыл. Балыкчы Кочкор Эпкин Башкуганды жолдорунда эски биздин мыйзамыбызга жаңылануу кирип ошо 3 жылга көтөрүлгөн. Ошонун артынан азыр 3 жыл менен эме болуп атат. Бирок 5 жыл деген бул долбоордон тышкары, куруу иштеринен тышкары подряд куруучу компанияга 5 жылга жолду жанагындай жайында, кышында, кышкысын подсыпка кылып, летний содержание жумуштарын кылып, баарын кылып бериш керек. Ошол 5 жыл мойнуна жүктөлгөн, ошол өзүнчө долбоор болуп кетет. Бул пилотный долбоор болуп саналат. Биринчи жолу ушундай киргизилип атат, биринчи жолу киргизилип. Бул дагы эми биздин жол куруудагы бир артыкчылык болсо керек да. Анткени мурун биз Бишкек-Ош жолунун салынышын көрдүк, анын эксплуатациялык мөөнөттөрүн да көрдүк да. Ошо буга караганда кичине жол курууда дагы бир алдыга жылуулар болуп атыптыр да. Бул келишим түзүүдө Кыргызстан кызыкчылыгын көздөдө да. Түзүлүп атат. Бул эмди пилотный проект болуп атат. Анан буюрса өзүнүн мөөнөтүн 5 жылдан кийин көрсөтөт да кандай болуп. Негизи сапаты кандай болду 5 жылдын ичинде билинет да, туурабы? Ооба. Негизи жолго каржылоо маселеси эксплуатацияда. Каржылоо маселеси жакшы болуп, убагында каралып турса, жолубуз көп жылга туруп берет да. Ушу АБРдин долбоору боюнча ушу канча каражаттары сарпталып атат да жол курууга? Эмди ар кайсы долбоордуко аргандай, негизи түндүк түштүк альтернативдик жолуна толугу менен 886 миллион доллар. Аяктын каржылоо маселесин Азия өнүктүрүү эле банк эмес, Азия өнүктүрүү банкы деген балыкчыдан баштап Башкуганды деген айылына чейин узундугу 140 километр жерди каржылайт. Андан кийин 24 километр жерди Башкугандыдан Кызыл Жылдыз айылына чейин бул Ислам өнүктүрүү банкы. Анан Кызыл Жылдыздан тартып Жалал-Абадка чейин Эксим банк, бул Кытайдын банкы болуп эсептелет. Ошо 3 банк, негизги банк каржылап атат да бул проект долбоорду. Рахмат, азыр ушу кайра биздин ушу өзүбүздүн республикалык бюджеттен курулуп жаткан жолдорго келсек, мынакей эң эле нааразычылыкты жараткан бул дагы балыкчы жанагы Чолпон ата Корумду жолунан чыгарып, мына Бишкек-Кара Балта жолу да. Ошо Бишкек-Кара Балта жолу канча жылдан бери салынып келе жатат, эми качан бул эксплуатацияга берилет, бул жолдун канча пайызы бүткөрүлүп калды да? Бул маселе боюнча. Же сизби? Бул маселе боюнча да. Мен кайра эле ички жолдорго десем, Бишкек-Кара Балта жолу 6 жыл салынып атат да. Эң узак мөөнөткө курулуп аткан бул курулуш болуп кетти да, чындыгында. 6 жыл болду. Бирок 6 жыл, 5 жыл былтыр 21-жылы ноябрь айында негизги долбоор тилкеси берилген. Авторынактан баштап Кара Балта шаарына чейин 45 километр. Былтыр ноябрь айында жол эксплуатацияга берилген. Азыркы учурда куруучунун дефект мөөнөтүндө азыркы учурда
жол толугу менен бүткөрүлүп, бирок толугу менен дегенде болбойт. Дефектный периодта кай бир айылдарда тротуар иштери калып калган. Азыр ошону жарыктандыруулар деле калып калган. Жарыктандыруу бүткөрүлгөн. Бүткөрүлдү. Азыр бүткөрүлгөн. Азыр кошумча долбоор болуп, куруучу компания Авторынактан баштап Киркамстромго чейинки участокты былтыр 21-жылы куруу иштерин баштаган. Буюрса, 23-жыл ноябрь айынын аягына чейин негизги жолдун жумуштарын толук бүткөрүп жолду эксплуатацияга беребиз деп. Эмнеге мынчалык жай жүрүп атат да? Дагы бир жылда? Негизи Бишкек-Кара Балта жолу боюнча аябай орчундуу маселелер пайда болду. Ал жерде коммуникация, архитектурада бекитилбей калган коммуникациялар аябай көп чоң көйгөй жарат. Телефонный связь, линия связи, интернет. Бул аны бүтүрмөйүнчө жол жумуштарын эч качан башташ кыйын да. Текке кетет. Кийин мисалы жазап койсок, астында калып калса, анан полный коммуникациянын баарын жылдырып, анан ушундай үчүн кармалып калды. Анан дагы бир маселеси. Эл менен дагы жанагындай жылдырууда дагы маселе жаралдыбы? Эл менен переселение маселелери каралган. Ал толук өкмөт тарабынан каржыланып, компенсациялар төлөнүп, ал маселе деле жок. Негизи убагында ал аткарылган. Ошо Кара Балта Бишкек жолунун мындай көпкө дагы туруп калышы каржылык жактан дагы болду. Эмнеге же подрядчиктерди алмаштырдыңарбы? Эмне себептен мынчалык? Каржылоо маселесинде эч кандай маселе жок. Каржылоо маселеси жакшы эле, куруучу деле. Канча каражат талап кылып атат ошо? Азыркы учурда 60 километр тилкеси Киркамстромдон Кара Балтага чейин 80 миллион доллардын курулушу. Бул өтө кымбат эмеспи? Бул эмди 4 тилкелүү, 6 тилкелүү жол негизи. Ортосунда ограждениясы бар. Тосмо болду да? Тосмолор бар. Анан бунун өзгөчөлүгү бул айылда. Биз мисалы санаганда бул жолдун аралыгы баасы мисалы миллион, бунуку 500 миң доллар, бунуку кымбат болуп калды деп эл талкуулайт да. Талкуулаганда бул жолдуку мындай да 60 километрдин 70-80% айылдардын ичине аралайт. Айылдардын ичинде калк жайгашкан конуштарда аралайт. Калктуу конуштун ичинде. Алардын ичинде тротуарын куруш керек. Светофорун куруш керек. Өтмөктөр болду. Бардыгы каралган үчүн бул жолдун демеси баасы кымбатыраак болуп саналып калды да. Ошо мектептердин жанында өтмөктөр курулду да, Ооба, алар курулду. Ушундай эле ички жолдорго кайрылсак, азыркы учурда сиз айттыңыз го, Чүй, Ысык Көл жана Жалал Абад менен Ош областтарында жасалып атат. Ошол эле учурда Баткен областы, Талас областтарында, Нарын областтарында дагы иштер жүрүп атабы ички жолдор боюнча? Албетте жүрүп атат. Планга кирген айтып кетсем, бул Баткенне быйылкы кирген планга болсо 10 километр кирген. Бул капиталдык салымдар боюнча бул 23 километр кириптир. Утурумдук оңдоо иштери боюнча бул 10 километр кириптир. Ошонун ичинде бүгүнкү күндө утурумдук иштери боюнча 7 километр салыныптыр. Жана капиталдык салымдар боюнча бүгүнкү күндө 21 километр салыныптыр. Почти бул 100%ке барабар да. Быйылкы жылга Баткенди салыштырма. Баткенде салыштырмалуу 100%га жолдорду мындай оңдоп чыктыңыздар да. Талас менен Нарын областтарында кандай болуп атат да? Алар деле жакшы, буюрса быйылкы планга кирилген баары эле буюрса аткарылып жатат бүгүнкү күндө. Талас менен бүт эле облустарда карап оңдоо иштери болуп атат буюрса. Бул сиздерде каржылоо жыл сайын чечилет го, жыл сайын каржылоо ушо быйылкы жылы каржылоо ошо өз убагында чечилиш үчүн эмне аракет кылып атасыңар да, ошо транспорт жана коммуникациялар министрлигичи? Жана сизде жана башында айтпадымбы, балыкчы Чолпон Ата корумдуу жолунун баягы туристтик сезон менен дал келип калышы ремонттук иштеринин, оңдоо иштеринин. Бул дагы туристтер үчүн, жергиликтүү калк үчүн да оңтойсуз болду да. Ошого ушундай болуп калбаш үчүн кандай аракеттерди көрүп атасыңар? Жылда эле бир эле катаны кайталабаш керек да. Алдын алуу. Албетте, салыштырмалуу былтыркы жылга карата быйыл көп эле жумуштар
болуп атат. Буюрса планга кирген баары эле буюрса аткарылып атат. 100% болбосо деле бир 80-90% аткарылып атат. Анан биздин эмки жылга койгон пландарыбызды аткарыш үчүн баарын карап чыгып, изилдеп, анан ошо конечно биз деле биякта жашоочубуз, бизге деле жол керек биякта жүргөнгө автоунаалар менен. Ошон үчүн биз деле ошо бат арада, тез арада караганга аракет кылып атабыз. Рахмат, эл аралык жолдор боюнча бизде дагы кайсы жолдор дагы каралып атат да? Сиз айтып атасыз, түндүк-түштүк альтернатив жолу уже бардык көбүнчө жумуштар бүткөрүлүп калды деп. Ал эми жана сиз айткан Кеген Алмата жолунун кайсы жагынан баштадыңар да? Кайсыл жылдары берилет ал жол? Кеген жолу негизи 2010 эле бул долбоор кегер эле ишке ашып баштаган. Азыркы учурда толук эми боюнча 30 километрден ашуун жер бүткөрүлүш керек. Казакстандын чек арасына чейин. 22-жылы жакында эле август-сентябрь айларында China Road компаниясы тендерди утуп алып, азыркы учурда куруу иштерин баштады. Бирок ал жерде кышкы сезон аябай эрте түшүп калып, азыркы учурда уже жумуштар токтоду. Буюрса жаздан башталып коёбу? Жаздан башталып буюрса. Бул жолдун бүткөрүлүш долбооруна канча акча каралды да, эгер? Бул долбоорду точно эмесин иске тактап эме кылып коебуз. Бул жол боюнча точно маалыматыбыз жок эле. Бирок бул жылы башталды да. Бул жылы кайрадан башталды да. Мурун бул жол 2010-жылы China Road алган эмес беле бул жол? Жок, бул өзүбүздүн улуттук компаниялар курган болчанда. Эмне үчүн мындай жол кечиктирилип жасалбай? Жолдор боюнча ошо сиздер мындай курбай кеткен компанияларга карата бир эме бересиңерби? Мисалы үчүн өзүнүн убагында мөөнөтүндө аткарбай койду деп. Санкция долбоордо контрактта каралган санкциялар колдонулат. Ошондой санкцияларды кимдерге карата бердиңиздер? Быйылкы жылы же былтырбы? Бул боюнча маалымат? Өткөндө мисалы балыкчы Кочкор жолу боюнча интернеттен аябай талкуу жаратты. Эмнеге жаңы асфальтты кайра алып эме кылышып атат. Бул же сүрүп кайра алып атат. Жаңы басылган асфальт. Анан ошол санкциялар да биз куруучу тура эмес долбоорго талапка жооп бербеген жумуштарды аткарып же мөөнөтүн эме кылбаса, обязательно эмелер санкциялар колдонулат. Эмне үчүн ошо куруп баратканда эле туура эмес экенин айтканга болбойбу? Ошо иштин жүрүшүндө эле төшөп бүткөндөн кийин анан кайра бул жерде мамлекеттин акчасы кетип атат да. Жок, кандай ушуну түшүндүрүп кетсеңиз? Мындай жерден мисалы ошол жерден бир 300-400 метрдей асфальтыбызды алып төктүрдүк. Баардык финансовый каражаттарды чыгашалар куруучу компаниянын өзүнүн эмесинен болду. 1 сом Кыргызстан эмесинен бюджеттен, инвестициядан акча урулган жок. Ушундай штрафной санкцияларды биз колдонобуз. Болгону бул курулуш компаниянын сапатына көңүл буруп, ошо дароо жок кылдыңыздар, Мурун ушундай кардиналдуу, ушундай чечкиндүү чечимдер кабыл алынчу беле же акыркы күндөрү ушундай каралып калдыбы? Жок, негизи бул эми азыр интернет күчөп кетти да. Азыр элдин баарында тең телефон, интернет болуп эле сразу соц тармактарга чыгат. Анан илгери деле колдонулчу мындай. Балыкчы Бишкек нарын Торгарт жолу курулганда деле 2010-2012 жылдарда деле мындай штрафный санкциялар. Эми буну эл билбейт да. Эл билбейт. Эми ички жумуш, ичара жумушта ошондо акырында эме колдонулат мындай штрафный санкция. Биздин эфирибиз азыр аяктап баратат. Сизге ошо жыйынтыктоочу сөз берсек, кичине сиз ошо жолдор курулуулары боюнча айта кетсеңиз, кандай максаттарыңар бар да эмки жылкыга? Эмки жылга буюрса быйылкыга салыштырмалуу пландарыбыз көп. Буюрса альтернативдик жолдор болбосо дагы биздин максатыбыз, биздин койгон целибиз, максатыбыз
объездной дорогалар болот буюрса. Айлампа жолдор. Айлампа жолдор. Буюрса ошол долбоорлор ишке ашса, эмки жылы буюрса көрөбүз. Рахмат. Сиз дагы жыйынтыктоочу сөз айтып койсоңуз кыска эле. Кыска. Рахмат. Ушундай учур менен колдонуп биздин кесиптик майрамыбыз менен жол тармагында, транспорт тармагында иштеген баардык жолчуларды куттуктап кетмек элек. Рахмат. Рахмат сиздерге. Бүгүн биздин студиябызга келип, жол тармагы боюнча маек куруп бергениңиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен талкуубузду аяктадык. Саламатта калыңыздар.